Май айынан тарта электр энергиясына болгон тариф 11 тыйынга кымбаттайт. Ал бардык электр жарыгын колдонуучуларга тиешелүү. Тактап айтканда, буга чейин өлкөдө 75 миңден ашуун аз камсыз болгон үй бүлөлөр жеңилдетилген тарифтерди колдонуп келишкен. Айына 700 киловатт саатка чейин керектеген учурда 1 киловатт саатына 50 тыйын жеңилдик алышкан. Эми аларда жогорулатылган тарифтин негизинде төлөм жүргүзүп калат. Мындай тагыраак айтканда, биз ошол 1 сомду 10,8%га көбөйтсөк, 1 сом 11 тыйынды түзөт да. 2023 жылдын электр энергиясынын өндүрүштүк баасы бул 2 сом 41 тыйынды түзгөн. Биз калкка 1 сомдон саттык. Анан ошонун негизинде бизде энергосистема боюнча 6,6 миллиард сом акча каражаттын тартыштыгы болду да. Министрлик бул кадам өлкөдөгү электр энергиясынын баасы реалдуу наркынан бир топ төмөн экени менен түшүндүрүп жатат. Ал себептүү бул тармак жыл санап каатчылыкка кептелип, энергиянын тартыштыгы күч алууда. Мындан улам өкмөт электр кубатынын тарифин мурда айтылган убакыттан 1 ай эрте көтөрүүнү сунуштап жатат. Керектөөчүлөрдүн да саны өсүп, электр кубаты нормадан ашык чекте колдонулуп жатыптыр. Бул өчүрүүлөр бизде эки түрдө болуп атат. Биринчиси бул плановый жумуштар боюнча, экинчисинен бул кубаттуулуктун жетишсиздиги болуп атат. Барыбызга маалым болгон өткөн жылы биздин суу сактагычта бассейндердин суунун көлөмү өтө эле аз болуп калды. 11,8 миллиард куб менен киргенбиз, нормадан өтө эле аз. Ошондуктан бул ошол экономия иретинде ошол кубаттуулуктун жетишсиздигин өчүп атат. Экономисттер энергияга болгон эң арзан төлөм Кыргызстанда деп эсептешет. Тереңдеп карызга баткан кризистик абалды жакшыртуу үчүн тарифти көтөрүү жалгыз жол эместиги белгиленүүдө. Бул жерде башка механизмдерди колдонуш керек болуп атат. Ал механизмдер биринчиден мамлекеттештирүү саясатын жүргүзүш керек. Мамлекеттик толук кандуу өткөрүш керек. Бир. Экинчиси туура мамлекеттик саясат план иштеп чыгыш керек. Бул 2. Үчүнчүсү ортомчу компанияларды жок кылыш керек. 40%га чейин жоготуулар бар деп айтышат. Бирок чын-чынына келгенде ал андан да көп болушу мүмкүн. Мына ушул критерийлерди ишке ашыра турган болсо, анда реформа жүзөгө ашты, кандайдыр бир көрүнүктүү иш-аракет жасалды, оң мындай таасир болду деп айтсак болот. Деген менен мындай кымбаттоолор карапайым калкка жага берген жок. Анткени былтыркы жылы май айында электр тарифи 23 тыйынга жогорулап 1 сомго чыккан. Тарифтерди жогорулатуу учурунда өчүрлөр жоюлат деген убадалар айтылган. Бирок иш жүзүндө андай болбой, быйылкы жылы өчүрлөр көп орун алганын билдиришет. Өчүрлөр болуп атат орозодо, бирок туура эмес. Кыргызстанда биздин электр энергиядан башка эч нерсебиз жок, байлыгыбыз жок. Сом канча тыйын, 11 тыйын кошулат деп атат. Бул туура эмес. Мен каршымын. Былтыр эле кымбаттады элем, дагы кымбаттаса каяка апарат эми айланай. Тынбай өчүп атат. Орозо маалында саарлыкта өчүп атат кызым. Биринчи майдан кымбат айтып атат. Ошо кымбаттаса деле ушу элге өчүрбөй убагында жеткирип берип турса, эскилерин оңдосо, ошол эл кайылбыз. Эми кымбаттаса көпчүлүккө кыйын да. Ошо арзан эле болгону жакшы эле элге. Ой, эми өчпөгөнү эле жакшы. Өчүп калып эле кыйналатышат, лифтер иштебей калат. Эми ошо элге кыйын болуп атат да. Учурда калк үчүн электр жарыгына болгон тариф 700 киловатт саат көлөмгө чейин 1 сом өлчөмүндө белгиленген. Андан ашык пайдалангандар 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Быйыл энергетика тармагындагы каражаттын тартыштыгы 9,4 миллиард сом деп белгиленген. Май айынан тарта баа жогорулаганда 3,1 миллиард сом кошумча каражат түшөрү болжолдонуп жатканы айтылды. Алмагүл Эрке, Багызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.